Салам достор. Бүгүн биз адамзаттын эң терең суроолорунун бири жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Диндер кайдан пайда болгон? Эмне себептен улам адамдар динге ишене баштаган? Дин адамзат тарыхында кандай роль ойногон деген сыяктуу суроолорго жооп издейбиз. Абаса достор, видеону баштаардан мурун 10.000 катталуучу үчүн алган жолубузда бизге көмөк көрсөтүп, каналга катталып, лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиз. Деги эле диндер тууралуу баштаардан мурун диндердин эң ыйык тутуму болгон ыйманга токтолойлу. Ыйман деген бул дин тарыхында жана жалпы руханий түшүнүктө адамдын ишеними, жүрөгүндөгү тазалыгы жана туура жолго берилгендиги менен түшүндүрүлөт. Байыркы доордо адам баласы табияттын сырларын түшүнгөнгө аракет кылышкан. Чагылган шамал, күндүн чыгышы менен батышы, түнкү асмандагы жылдыздар баары аларга сырдуу көрүнгөн. Алар бул кубулуштарды көзгө көрүнбөгөн күчтөр башкарат деп ишенген. Ошентип алгачкы ыйман, алгачкы диндер жарала баштады. Адамдар табият күчтөрүнө табынып, жамгыр жаашын же жер түшүмдүү болушун кудайлардан тилеп келишти. Байыркы Египетте күндүн кудайы Ра, Месопотамияда асман жана жер кудайлары, көчмөн эллеринде асман ээси Теңир ыйык саналган. Убакыт өткөн сайын дин жөн гана табиятка табынуудан чыгып, адамдын жашоосун тартипке салган руханий системага айлана баштаган. Адеп ахлак, жүрүм-турум эрежелери киргизилип, жакшы менен жаманды айырмалоого үйрөттү. Дин адамзат менен кошо өсүп, тарыхтын ар бир баскычында өзгөрүп турган. Бирок анын негизги максаты эч качан өзгөргөн эмес. Адамды туура жолго багыттап, жамандыктан кайтарып турган. Учурда дүйнө жүзүндө 4000ден ашык дин бар. Алар негизинен эки чоң түргө бөлүнөт. Бир кудайлуу диндер жана көп кудайлуу диндер болуп. Бир кудайлуу диндер христиандык, ислам, иудаизм сыяктуу бир гана жаратуучуга ишенген диндер болсо, ал эми көп кудайлуу диндер болсо Египет, Грек, Индиядагы индуизм сыяктуу бир нече кудайларга ишенген ыйык диндер болуп саналат. Албетте, жогоруда айтылган диндер тууралуу аздыр көптүр баарыбыз угуп билип келгенбиз. Деги эле диндин коомдогу жана адам жашоосундагы орду тууралуу ойлонуп көрдүңүз беле? Дин жөн гана ибадат эмес, ал адамдардын жашоосун, жашоо образын, мыйзамдарын, адебин, моралдык баалуулуктарын калыптандырган күч. Дин аркылуу коомдо жакшы менен жамандын айырмасы үйрөтүлгөн. Аларды бири-бирине боорукер болууга, кечиримдүүлүккө, кайрымдуулукка үндөгөн. Ошол эле учурда дин саясий, экономикалык, маданий тармактарга да таасир эткен. Кээ бир мамлекеттер толугу менен динге негизделип башкарылган. 21-кылымда дин менен илимдин, дин менен заманбап жашоонун ортосунда ар кандай талаш-тартыш маселелер жүрүп жатат. Бирок ошого карабастан дин азыркыга чейин миллиондогон адамдардын жүрөгүндө өз ордун сактап келет. Буга орто кылымдардагы Европа, араб халифаттары жана учурдагы Афганистан, Иран жана араб өлкөлөрү дин мыйзамдары менен башкарганы буга мисал боло алат. Алгачкы доордон убакыт өткөн сайын адамдардын аң сезими өнүгүп, диндер да татаал боло баштап, элдер көп кудайга ишене башташты. Бул политеизм деп аталат. Мисалы, байыркы Египетте күн кудайы Ра, өлүмдүн кудайы Осирис, сүйүү кудайы Исида болгон. Ар бир кудайдын өз милдети болгон. Гректердин Зевс, Аполлон, Афродит сыяктуу кудайлары, римдиктердин Юпитер, Венера кудайлары болгон. Бул доордо адамдар кудайларды адам сыяктуу элестетишип, алар кубанат, ачууланат, кызганат, жазалайт деп ишенишкен. Кудайларынын каарына калбоо үчүн адамдар аларга курмандык чалып ибадат кылышкан. Буга викингдер да мисал боло алат. Кийинчерээк айрым коомдор бир эле жараткан бар деген ишенимге келе башташты. Бул ишеним монотеизм деп аталат. Биринчи монотеисттик диндердин бири иудаизм. Бул динге ылайык бир гана кудай бар ишенимине ыйман келтиришкен. Кийинчерээк иудаизмдин негизинде христиандык пайда болгон. Бул динде Иса пайгамбар кудайдын уулу деп эсептелет жана бул күнгө чейин бул ишеним күчүн жоготпой келет. 7-кылымда болсо ислам дини пайда болуп, Мухаммед пайгамбар аркылуу Куран китеби түшүп, учурда эң жаш жана тез жайылган дин болуп саналат. Бул үч дин иудаизм, христиандык жана ислам абрахамдык диндер деп аталат. Алардын баары бир кудайга ишенет жана тарыхый пайгамбарлар менен негизделген.
Дин бул адамзаттын эң байыркы руханий изденүүсүнүн жемиши. Бул адам менен ааламдын, жан дүйнө менен Кудайдын байланышы. Ар бир дин өзүнө жараша уникалдуу жана ал аркылуу адамзат өзүнүн руханий байлыгын байытып келген. Ошентип бул видеонун дагы аягына келип жеттик. Эгер бул видео сизге жаккан болсо, лайк басып, каналга жазылууну унутпаңыз. Комментарийге видео боюнча ой пикириңизди калтырып, кайсыл дин тууралуу билгиңиз келсе жаза кетиңиз.